Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. İnşallah bugün musulmandын келечекке болгон даярдануусу же болбосо келечекке болгон көз кароосу кандай болуш керек, шариаттын багытында кандай болуш керек ошол жөнүндө. Эмне себептен бул тема? Анткени азыркы күндө көпчүлүк мусулман бир туугандар тилекке каршы ошол көпчүлүк келечекти ойлоо менен коркуу, келечекти ойлоп коркуу, ошого камсыздануу, тынчсыздануу менен көпчүлүк адамдар алек болуп калган жана ошо менен ооруп калган, жүрөктөрүнө кайгы капа кирип, ушундай болуп калган учур. Көп адамдар карасаңыздар эмне? Бүгүнкү күндөгү жашоосу жакшы эле, Аллага шүгүр. Бүгүнкү күнүн ойлобостон келечегин ойлоп кайгырат. Келечекте эмне кылышым керек, балдарым кандай болот, кыздарым кандай болот. Бүт аракетинин бардыгы, гамынын бардыгы келечек жөнүндө. Келечекке камсыз кылуу. Чынында ал келечек негизи белгисиз. Келечекте жашайбы, жашабайбы, өмүрү канча болот. Андан кийин ошо камсыздаган нерселери ага буйруйбу, буйрубайбы, мунун бардыгы Аллахтан башка эч кимге белгилүү эмес, белгисиз. Көпчүлүк адамдар ошол келечеги жөнүндө жаман ойдо болушат. Мисалы үчүн келечекте ач калып кетпейин, кыйналып калбайын, мындай кылып калайын, ошол себептен эле иштеп калышым керек. Картайганда пенсия болуп турат деп, азыркы күндө аябай кыйналышып, иштешип, бүт ошо картайган күнүнө камсыз кылуу. Бала чакам карабай калса, бирөөгө көз каранды болуп калып кетпейин деген. Жана ошондой эле балдарыны дагы ошол нерсеге тарбиялайт. Жана бала чакасынын дагы келечегин ойлоо менен оору. Балдарым эмне болот, балдарым жакшы жашасын, келечекте жакшы жашасын деп, бүгүнкү күндө аларга жакшы жашоо бербей, тартуулабай эмне кылат? Кой, азыр эметейли, кичине кыйналайлы, бирок келечекте жакшы жашайбыз. Келечек деп ошол келечек. Жана кээ биркилер ошол жаман ой менен ойлойт да, балдарым кыйналып калат, андай болуп калат, бүт жаман жагын алат, мындай жакшы жагын албайт. Буйруса Аллах Таала рызкысын берет, кенен ал келечекте эле бирдеге болот деген мындай жакшы ой жок да. Мындай болуп кетсе, ошол абалга эмне, мындай кыйынчылык болуп кетсе деп ошого даярданат. Бүт жаман ыктымалдарды элестетет да, ошо жаман ыктымалдарга даяргарчылык. Кыздары бар болсо, кыздары эмне, күйөөгө тиелек, күйөөдөн ажырашып кеткен болсо эмне болот? Ошо ажырашып кетсе, өзүнүн үйү болсо, ошол жерде жаша, жетим калып кетпесин, балдар менен калып кетпесин, жесир калып кетпесин деп, ушул сыяктуу келечекти бир эң жаман ыктымалдарды элестетип, ошого даярдануу менен, ошону ойлоп алып, кайгырып, жүрөгүндө ар дайым кайгысы, капасы, кыжалатчылыгы ошол келечекти ойлоо менен. Бул көпчүлүк мусулмандарда, көпчүлүк адамдарда ушул нерсе аябай бул актуалдуу мындай проблемага айланган да. Жалпы адамзатка, жалпы мусулмандардын арасында жалпы маданиятка айланып калды. Балдарды да ошого тарбиялоо. Аз жакшы окусаң, жакшы мындай кылсаң, келечекте жакшы жашайсың. Келечекти мындай аябай көбүртүп, бир чоң нерсеге айлантып, ушул проблемага айланып калган да. Эми чынында мусулман адамдын ошол келечекке карата көз карашы кандай болуш керек? Ошол жөнүндө буйруса кээ бир пайдалуу кеп кеңештерди, бул негизи Шейх Абдулазиз Раистин китеби, ошону биз кыскача пайдалуу жерлеринен, керектүү жерлеринен алып өтөбүз. Негизи мусулман адам билиш керек, биринчиден эмне? Адам баласынын жашоосу 3 бөлүк, өткөн нерсе, өткөн учур, өткөн чак, аны кайтара албайбыз. Биз артка кайтара албайбыз. Канча өгүнсөң да, канча аракет кылсаң да кайтара албайсың. Андан кийин келечегибиз бар. Келечегибиз бул белгисиз. Аллах Таала эмне? "Ва тадри нафсун маза таксибу гада". Адам баласы эртең эмне кылышын да билбейт. Эртең күнү эмне кылабыз, эмне буйруйт, эмне буйрубайт, аны билбейбиз. Анан үчүнчүсү бул бүгүнкү күнүбүз, учурчак. Ушул учурчак биздин жашообуз. Ушул күндө эмне колубуздан келип атат, ошол эмне кылып атабыз, эмне иш кылып атабыз, ошол майлуу эле да, мусулман адамга. Эми ошол келечекте кандай мамиле кылыш керек, ошого көз карашыбыз кандай болуш керек деген жөнүндө пайдалуу кеп кеңештер. Бул алым айтат, биринчиден, адам баласынын бул дүйнөсүнө жана ахиретине, динине дагы пайда бере турган нерсеге аракет кылуусу, жалкоо болбоосу бул шарият талап кылган, шарият үгүттөгөн нерселер. Демек, мусулман адам бүгүнкү күндө жашап атабы? Бүгүнкү күнүндө эмне?
эки нерсесинде аракетте болуш керек ар дайым. Биринчиси динине, акыретине пайда бере турган нерседе жана бул жашоосунда дагы пайда бере турган нерседе аракетте болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисте айтат, Сахих Муслимде келет: "Ихрис аля ма яфаак." Өзүңө пайда берген нерсеге аракетте бол. "Вастаин билла ва ла та'жизан." Ошол нерседе Аллах Тааладан жардам сура жана алсыз болбогун деди. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. Эгерде сага бирдеке болгон болсо, эгер мен ушундай кылсам ушундай болбойт эле же ушундай болот эле деп айтпастан, Аллах Таала тагдырыма жазган нерсе болду деп айткан деди. Демек, мусулман адам ошо бүгүнкү күнүндө, жашап аткан күнүндө эки нерсесинде аракетте болуш керек. Келечегин ойлоп кыжаалат болбостон, өтүп кеткен нерсесин ойлоп кайгырбастан, бүгүнкү күндө эмне диниңе дагы, акыретиңе дагы жана дүнүйөңө, жашооңо пайда бере турган нерседе аракет болуш керек, алсыз болбош керек, ар дайым Аллах Тааладан жардам сураш керек дейт. Жана мусулман адам жалкоо болбош керек. Жөн эле көпчүлүк адамдарды жалкоо кылган нерсеси өткөн нерсесине кайгыруу менен. Өтүп кеткен нерсе, ушундай шанстар болду эле, ошол малда ушинтип койсом болмок экен деп ошол нерселерин ойлоп кайгырып атып, бүгүнкү күнүндө кыла турган, колунан келип аткан ишти кылбай алсырайт. Же болбосо келечеги жөнүндө ойлоп, келечекте кандай болуп кетет, мындай чоң пландарды коюп алып, келечекте мындай кылам деп пландар коюп алып, бүгүнкү күндө колунан келип аткан иштерге жалкоолук кылат. Мусулман адам андай эмес. Колунан келип аткан ишини жалкоо болбостон кылуу, дүнүйөлүктө дагы, динде дагы, ибадатыңда дагы, дүнүйөлүк ишиңде дагы. Экинчиден, шарият себептерди аткарууга талап кылат, себептерди аткарууну талап кылат. Бул шарият эч качан себеп кылбай эле Аллах Тааладан дуа кылып же ибадат кылып жата бер деп таштабайт. Келечегиңе дагы эчтеке себеп кылба, аракет кылба дебейт. Шарият кандай болбосун себептерди адал жол менен, туура жол менен себептерди аткарууга аракет кылат, үгүттөйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи жана хадисте айтты: "Ихрис аля ма янфаука вастаин билла." Өзүңө пайда берген нерсеге аракет кылгындагы Аллах Тааладан жардам сурагын деди. Демек, ахли сүнна ва жамаатта ушундай этикат бар бизде. Эч бир нерсе себепсиз болбойт. Аллах Таала кааласа кудуреттүү, себепсиз кылып койгонго бирдекени. Бирок Аллах Таала баардык нерсени себептери менен жараткан. Биз ахли сүнна ва жамааттын этикатында себептерди аракет кылабыз. Дүнүйөлүк нерсе каалайсыңбы, байлык каалайсыңбы, акча каалайсыңбы, себептерин кылган, туура себептерин, адал жол менен себептерин аткар. Жана бул хадисте пайгамбарыбыз айтты: "Вастаин билла." Себептер менен бирге Аллах Тааладан жардам сура. Себепке таянып албастан, баардык эмеңди себепке таянып, себепке тапшырбастан, себебиңди кылуу менен бирге Аллах Тааладан жардам сура дейт. Аллах Таалага тоокел кыл. Эми кээ бир тайпалар бул эмеде адашышкан, жабариялар бар. Алар адам баласынын өзүнүн каалоосу жок, Аллахтын бүт нерсе алар себептерин четке каккандар да. Баардык нерсе Аллах Таала каалагандай болот, пенденин себеби жок дейт, себеп кыла албайт дейт. Кээ бир тайпалар бар, тескеринче, Аллах Таала каалабаган иштер дагы болот деген. Ахли сүнна ва жамаатта эмне дейт? Аллах Таала айтат: "Ва ма ташауна илля яшаллаху раббул аламин." Силер бир гана Аллах каалаган нерсени каалайсыңар. Себептерди да кылабыз, биздин каалообуз, кылган иштерибиз эгерде Аллах Таала каалаган болсо, ошондо ишке ашат. Эгерде Аллах Таала каалабаса, анда себептерин кылсаң дагы ишке ашпайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи жашоосунда муну практика жүзүндө да көрсөткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи согушка чыкканда да эмне кылган? Согушка чыкканда жана калкандарын кийип, анан Аллах Тааладан көп дуа кылып, ошол Аллах Тааладан жеңиш талап кылып, сурап, жардам сурап, дуа кылган. Демек, мусулман адам ушул эки нерсени кылыш керек. Себебин аткарыш керек, Аллах Тааладан жардам сураш керек, дуа кылып, сөзсүз түрдө. Кээ биркилер себебинде жалгыз жалкоолук кылышат. Себептерди аткарууда. Аллах Таала кааласа берет, Аллах Таала тагдырыма жазса берет, ырыскың болсо жейсиң, аяка качып кутулат эле дегендей, себептерин аткарбай, ошондой таянып алат. Бул ката. Кээ биркилер себептерде аша чабып кетет. Аллах Таалага таянбайт, Аллах Тааладан тоокел кылбайт, жардам сурабайт, жалаң гана ошол бир жумушу болсо, жумушуга таянат, кандайдыр бир материалдык себептерге байланып, таянып калган да. Бул дагы туура эмес. Алымдар айтышат: эгерде себептин өзүнө таянып алсаң, бул таухиддин алсыздыгы, Аллах Таалага тоокел кылуунун алсыздыгы, Аллахка болгон ишенимдин алсыздыгы дейт. Ал эми таухидке байланып туруп, себептер чекке каксак, бул акылсыздык дейт. Демек, мусулман адам экөөнү тең кылат. Себептерин аткарабыз,
Андан кийин эмне? Аллах Тааладан сөзсүз түрдө жардам сурап, Аллах Таалага тобокел кылабыз. Үчүнчүдөн, мусулман адам билүүсү керек болгон нерсе, негизги маселе, адамзаттын жаралуудан болгон максаты эмне? Биз Аллах Таалага ибадат кылуу үчүн, кулчулук кылуу үчүн жаралганбыз. Аллах Таала бизди эмне? Ушул максатта жараткан. Бул максатты мусулман адам эч качан унутпаш керек. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды бир гана өзүмө ибадат кылуулар үчүн гана жараттым дейт. Мусулман адам ибадат үчүн жаралгандан кийин ушул максатты башка иштеринин бардыгы ушул максатка жеткирүүчү себептер болуш керек, жардамчы нерселер. Дүйнөлүк ишибиз, окуубуз, бардык нерсебиз, кылган ишибиз ошол негизги Аллахтын азалына жеткире турган ибадат максатында болуш керек. Ибадатка жеткирүүчү, ибадатка курал катары болуш керек. Ошондой экен биз бардык амалдарыбызда, ар бир ишибизде ниетибизди оңдошубуз керек. Эң биринчиден ниетибизди оңдошубуз керек. Ошо биздин кылган амалдарыбыз же толук ибадат амалдары болот. Мисалы үчүн намаз, орозо, зекет сыяктуу булар ибадат. Ибадат ниетинде гана кыласың. Экинчи амалдарыбыз эмне? Ибадат эмес, мубах, жөн эле адал амалдар, жөн эле иштер жашообузда. Бирок ошону ибадатка айлантсак болот. Мисалы үчүн күнүнө чыгып ырызкы табып иштейсиң, жынбы? Ошол иштегениңде ниетиңди түздөсөң болот. Эмне кылып ибадатка айлансаң болот? Ошол адал Аллах Таала мени адал ырызкы табып жегенге буйруган. Аз жебей эле жатып алып өлүп калган болсом, ага жоопкерчиликтүү болом. Аллах Тааланын буйругун аткарып, Аллах Таалага ибадат кылыш үчүн жана ошондой эле үй бүлөмдү адал тамак менен багыш үчүн, камсыз кылыш үчүн мунун баардыгы мага Аллах Таала тарабынан жүктөлгөн милдет. Ошол нерсени аткаруу максатында болсо, анда ошол нерсең дагы ибадатка айланат. Жана ошондой эле эмне? Байлык чогултуунун максаты. Байлык чогултуунун максаты эмне? Ниетиң. Аллах Таалага ибадат кылууга мага жеңилдик болсун. Чынында байлыгың болсо, ибадат кылууга жеңилдик болот. Эгерде ниети туура адам болсо, ыхластуу адам болсо, мисалы үчүн зекет берүүгө, жана убактыңды көбүрөөк ибадатка арноого, көптөгөн жеңилдик, илим алууга көптөгөн жеңилдиктер болот да. Ошол себептен эмне? Биздин кылган иштерибизде ниетибизди ибадатка айлантышыбыз керек. Ошон үчүн Муаз бин Жабал радыйаллаху анху айтат: "Фа ахтасибу наумати кама ахтасибу каумати." Мен кыямул лейл намаз окуганда ибадат максат кылсам, ниет кылсам, ошондой эле уктаганымда дагы ибадат ниет кылам. Кандайча? Эс алып алып, денемди күч алдырып алып, Аллах Таалага көбүрөөк ибадат кылайын деген ниет деп. Ошондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисинде айтат: "Иннака лан тунфиq нафакатан табтаги биха вajhallah илля ужирта алейха хатта ма таджалу фи имраатик." Сен кандайдыр бир нафака кылбагын, акча жумшабагын, эгерде Аллахтын разылыгын көздөгөн ниетте болсо, ошого сооп аласың. Жада калса, аялыңдын оозуна бир кусок бир тамак салсаң дагы дейт да. Мисалы үчүн, көпчүлүгүбүз эле көптөгөн акчаларды сарптайбыз күнүмдүк жашообузда. Өзүңө сарптайсың, аялыңа сарптайсың, үй бүлөңө сарптайсың, досторуңа, туугандарыңа сарптайсың, аз болсо дагы сарптайбыз. Ошол нерседе ар биринде эле ниетибизди оңдосок, Аллах ыраазылыгы үчүн, Аллах үчүн, мисалы үчүн аялыңа берип аткан болсоң, ошо аялыңдын көңүлү ооруп калбасын, же аялым мени жакшы көрүп калсын эмес, Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн. Ушунун көңүлүн алсам, мага Аллах Таала ошол нерсеге буйруган жакшы мамиле кылууну. Балдарыңа берсең, Аллах Таала мага бул милдетти жүктөгөн. Иншалла ушуну кылсам Аллах Таала менден ыраазы болот деген ниет кылсаң, бул аз нерсе болсо дагы эмне? Жашообуздун баары ибадатка айланат. Ошондой эле Имам Ахмад рахимахулла айтат: "Я бунайя иннил хайра фа иннака ла тазалу би хайрин ма навайтал хайр." О балам деп баласына осуят кылып айтат. Сен ар бир ишиңде жакшылыкты ниет кылгын дейт. Анткени эгерде жакшылыкты ниет кылып жүргөн болсоң, анда сен ар дайым жакшылыктын үстүндө болосуң дейт. Алымдар айтышат, Куранда ал-мукаррабин асхабул ямин деп келген. Асхабул ямин оң жанагы амал китепчелерин оң тараптан алгандар, жана Аллах Таалага жакындатылгандар дейт, мукаррабин депчи. Ошондой келген. Ошол экөөнүн айырмасы кандай дегенде, мукаррабин дегендер Аллах Таалага жакындатылгандар, булар жанагы амал баракчасында оң тараптан алгандардан дагы жогорураак даражада болот. Алардын эмне себептен андай дегенде алымдар айтышат, анткени алар ошол ар бир мубах иштерин дагы ибадатка айлантып ниет кылышкан дейт. Берки адамдар болсо, асхабул ямин болсо, алардын даражасы төмөнүрөөк, алар мубах иштерини ниет кылбай эле жөн эле кыла берген дейт да. Күнөө болбойт аларга. Бирок эмне? Сооп да болбойт. Алар ибадаттарында гана эмне? Ниет кылышкан дейт. Демек биз ар дайым
Ошол максатты унутпашыбыз керек. Кайсыл максатты? Биз Аллах Таалага кулчулук кылыш үчүн жаратылганбыз. Ибадат үчүн жаралганбыз. Биздин жашоодогу кандай бир иш аракетибиз болбосун, эң негизги ошол максатты аткаруу, ошол максатка жеткизүү жардамчы катары болуш керек. Андан кийинки негиздүү маселе, мусулман адам башкалардан айырмаланып, капырлардан айырмаланып, Аллах Таала Раббым, ислам диним, Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деп, жана Аллах Тааланын тагдырына ыйман келтирет. Бул тагдырга ыйман келтирүү ыймандын негиздеринен бири. Кимде-ким тагдырга, бул аламда болуп аткан нерселердин баардыгы, жакшылык жамандыктын баардыгы тагдырга жазылган. Аллах Таала каалаган иштер гана болот. Аллах Таала каалабаган иштер болбойт деп ыйман келтирбесе, ишенбесе, ал мусулман болуп эсептелинбейт. Демек, мусулмандын башкалардан айырмасы ошо тагдырга ыйман келтиргендиги. Тагдырга ыйман келтиргендиги кандай пайда берет ага? Ага кандай гана бир жакшылык келсе дагы, бир кыйынчылык келсе дагы, оору келсе дагы, ырыскысы кең болсо дагы, тар болсо дагы ошол тагдырыма жазылган нерсе деп ыйман келтирип жүрөгүндө тынчтануу болот. Мисалы үчүн кээде бир ишке соода болсун, кандай гана бир иш болбосун, аябай аракетиңди кыласың. Ушул иш болуп кетсе экен, ушундай болсо экен, же бирдеке сатып алайын деп, бирдекеге жетейин деп катуу аракетиңди жасайсың да, колуңан келишинче. Бирок кандайдыр бир себептер менен ошол нерсеге жетпей каласың. Жетпей калганда кээ бир адамдар тагдырга ыйман келтирбесе кайгырат. Ошол жетпей калууңа кээ бирөө себеп болушу мүмкүн, бирөө тоскоол болушу мүмкүн. Ошону өмүр бою айыптап жүрүп өтөт да. Сен ошондой кылгансың, ошон үчүн ушундай болбой калды. Болбосо мен бул нерсеге жеткемде мындай болуп кетет элем, мындай болуп кетет элем деп ушинтип кайгырып өтөт да. Жок, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсын айтат? Эгерде бирдеке болбой калган болсо, ал сага болбойт деп жазылган ал тагдырга. Аллах Таала жер асманды жаратардан мурда 50.000 жыл мурда эле жазып койгон. Биз катуу аракетибизди кылдык, бир себептерди кылдык, чынында себептерин кылып, бирок ишке ашпай калган болсо, мусулман адам дароо тынчтаныш керек. Каддараллаху ма шафа. Демек Аллах Таала тагдырыма жазбаптыр, Аллах Таала буйруптыр бул нерсени. Эгерде Аллах Таала буйруганда, ал мынчалык аракетим кылбасам да болот эле деп. Кээде ошондой болот. Мисалы үчүн Аллах Таала сага жазган нерсе күтүлбөгөн жактан аракетиңсиз деле, кичинекей бир аракет менен эле болуп калат. Аллах Таала жазбаган нерсени аябай аракетиң кылып, катуу кааласаң дагы болбойт. Демек, ошол сыяктуу эле кандай гана бир кырсык келсе дагы, оору келсе, жакының өтүп кетти, бирдеке болду, эркек аял ажырашып кетти, же болбосо башка нерсе болду. Кыскасы, бул жашоодогу проблемалардын баардыгы да, үйшүктөрдүн баардыгы, жакшылыкка жетпей калдың, бирдекеден кур калдың, баардыгы сага буйрубадыбы? Демек, ал жазылган эмес сага тагдырга. Ушул нерсе мусулманга тынчтык берет. Жүрөгүнө тынчтык берет. Капырлардан айырмаланып, жашоосунда бактылуулук бере турган нерсе да. Тагдырга ыйман келтирбеген адам ошо кайгырып жүрүп, бирөөлөрдү айыптап жүрүп, ушинтип жүрүп өтөт. Мисалы кээ бир адамдар бар, билесиздерби? Бир 20 жыл мурун бирөө бирдекеге себеп болуп койгон. Сен ошондо ушундай кылгансың. Сен эгер ошондой кылбагаыңда, мен мынтип жашабайт элем. Азыр мындай болуп кетет элем. Же болбосо бирөөгө бир пайдасы тийип калган. Көрдүңбү, мен ошондо ушундай кылган үчүн сен байып кеттиң. Же болбосо сен жакшы жашап калдың ошол себептен. Бир кичинекей нерсеге себеп болуп калды да. Ошол себептен дейт да, мен кылган себепти ушундай деп өмүр бою ошону эстеп жүрүп өтөт да. Кээ биргилер ошого кылгандан көрө өзүмө кылсам болмок. Азыркы күндө көпчүлүк адамдарда проблема ушул жерде мына паланчы жерлер арзан эле, ошондо алып койсом болмок экен. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар эле, акча да бар эле деп, ушул өкүнүү менен. Ал буйруган эмес ал. Буйругандарга буйруду, буйруган эмес. Ал өткөн нерсеге ушинтип өкүнүп жүрүп өтпөш керек да мусулман адам. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сахih Муслимдеги хадисте айтат: "Мусулмандын, момундун абалы баардык абалы таң калыштуу" дейт. Бул бир гана момунга гана тиешелүү дейт. Капырларда мындай жок дейт. Эгерде ага бир жакшылык келсе, ал шүгүр кылат. Альхамдулилlah, Аллах Тааладан келди деп. Эгерде бир кыйынчылык келген болсо, ага бир сабыр кылат. Ал дагы ал үчүн жакшы. Мусулмандын баардык абалы жакшы дейт. Ошон үчүн алымдар айтат. Куранда бир аят бар, бул мусулманга эң баягы жүрөгүнө тынчтык, бепилдик бере турган, мындай көңүлүнү тынчтандыра турган аяттардан дейт да. Бул кайсы аят дегенде Аллах Таала Куранда айтат: "Ма асаба мин мусибатин фил арди ва ла фи анфусикум илля фи китабин мин qabli an nabraha inna zalika alallohi yasir." Силерге кандай гана жер жүзүндө кандай гана бир мусибат келбесин, же силердин өзүңөрдүн нафсыңарда оору, кырсык, кандай бир кыйынчылык, мусибат келбесин, ал дейт, анын баардыгы
Biz ilgerden taqdirga жазып koyганбыз, китепке жазып койгонбуз дейт да. Бул Аллах үчүн жеңил дейт. Демек бизге жетип келген нерсенин бардыгы ушул нерсени жакшы түшүнүшүбүз керек. Бизге кандай гана бир жетип келди, же бир нерсеге жетпей калдың, бул илгертен эле тагдырга ошондой болуп жазылган да. Адам бул жерде кайгырып жемелебештин кереги жок. Өзүнү жемелештин же бирөөнү айыпташтын кереги жок. Ал болбойт деди, болбой турган нерсе. Аллах Таала Куранда айтат. Ошол аяттын уланысында эмне дейт? Ликайла та'сау ала ма фатакум. Силерге жетпей калган, бир нерсеге жетпей калган нерсеңерге өкүнбөшүңөр үчүн дейт да. Эмне үчүн баяндап атат? Тагдырга жазылган бул нерсе деп атат. Эмне себептен? Эгерде бирдекеге жетпей калсаңар, ага өкүнбөй эле койгула, бул тагдырга жазылган деп атат. Вала тафраху бима атакум. Не силерге келген нерсеге аябай сүйүнүп, мен кыйындыгымда мындай болду дебестен, бул тагдырга жазылган нерсе болду деп айткыла деп атат. Эми ошол биздин тагдырыбызды ким жазган? Биздин тагдырыбызды ким жазган? Ушул маселени жакшы түшүнүшүбүз керек. Биздин тагдырыбызды жазган зат бул Аллах Таала. Бизге өзүбүздүн ата энебизден дагы ырайымдуу болгон зат, мээримдүү болгон, данышман болгон, иштердин бардыгын билүүчү, алимун хаким, билүүчү жана данышман заттан. Ал бизге кайсы нерсе биз үчүн жакшыраак, бизден көрө ата энебизден, бүткүл адамзаттан жакшыраак билет. Бизге кайсы нерсе зыян экендигини бизге жакшыраак билет. Аллах Таала бизге өзүбүздүн ата энебизден дагы ырайымдуу, мээримдүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат. Бир согушта жанагындай эмеге пленге түшүп калышат го адамдар. Ошондой пленге түшкөн эмелердин ичинен бир аял өзүнүн жаңы эмчектеги баласын жоготуп алган болот. Аябай издейт. Каттуу издеп, энтигип ушундай издеп келип баласын тапканда Пайгамбар саллаллаху алейхи ошону көрүп айтат сахабаларга. Ушул ал аябай сүйүндү да, балам өлүп калды, жоголуп кетти деп ойлоп аткан да эмчектеги баласын. Анан ошону таап алганда ушундай сүйүнүп аны кучактап турганда Пайгамбар айтат. Ушул аял өзүнүн баласыны отко таштайт деп ойлойсуңарбы дейт. Жок, алар айтат, жок, бул мындай абалда эч качан баласын таштабайт дейт да, баласын аябай жакшы көрөт, ырайымдуу, мээримдүү. Ошондо Пайгамбар айтат, Аллах Таала пенделери үчүн ушул аял баласына кандай мээримдүүсү, андан да мээримдүүрөөк экен. Эми Аллах Таала бизге ошондой мээримдүү, ырайымдуу зат экен. Караңыздар, эгерде апаңыз сизди ушунчалык жакшы көрсө, атаңыз жакшы көрсө, ырайымдуу, мээримдүү болсо, ата эне баласыга эч качан жамандык каалабайт. Чынбы? Бир баласы бир иштерди кылам десе, кой балам аны кылба, мону кыл деп айткан болсо, бала кыска акылы менен, көзү жетпегени менен айтышы мүмкүн. Баласы ата энем бирдекени кааласам кылбай жатат депчи. Бирок эмне? Ата энеси андан жакшыраак иште, мону кылсаң жакшыраак болот. Же болбосо ал көзү жетпеген нерсеге көзү жетип, келечегин ойлоп ушинтип жакшыраак багыт бериши мүмкүн да. Ал ата энесин ошол баласыга болгон ырайымдуулугуна, мээримдүүлүгүнөн. Аллах Таала бизге андан ырайымдуу, мээримдүү болуп атат. Биз бирдекеге жетпей калсак, бир аракеттерибиз ишке ашпай калса, же болбосо наоборот бир кырсык келип калса, зыян келип калган болсо, ошонун бардыгы бизге жакшылык, ошо Аллах Таала ырайымдуулугунан, мээримдүүлүгүнөн кылып атат ошону. Ошон үчүн мусулман адам Аллах Тааланын тагдырына ыраазы болуш керек. Ошол бейпилдик, тынчтык берет. Келечегинде дагы, өткөн чагында дагы бардык нерседе Аллах Таала тагдырга жазган нерсе болот деп ыраазы боло турган болсо, ошондо ал тынч жашайт, бактылуу жашайт. Аллах Таала Куранда айтат. Ошол себептен Аллах Таала Курандын эң башкы аятыны Алхамдулиллахи Раббил Аламин, Ар-Рахманир Рахим деп Аллахтын өзүнүн ырайымдуу, мээримдүү экендигин баяндаган. Ошондой эле ар бир сүрөнүн башында эмне? Бисмиллахир Рахманир Рахим. Ырайымдуу жана мээримдүү Аллахтын ысмы менен баштайбыз деп окуйбуз. Бул Аллахтын пенделерге канчалык ырайымдуу, мээримдүү экендигин баяндап атат. Ошондой заттын колунда тагдырыбыз экен, неге кайгырабыз? Неге келечегибизди ойлоп кайгырып, кыйналып, кыжалат болобуз келечектен? Аллах Тааланын колундагы нерсе ал нерсе. Келечегиңин бардыгы Аллахтын колундагы нерсе. Демек, Аллахка тапшыра турган болсок, биз колубуздан келген себептерди гана аткарып, аны кыжалат болуп, ойлонуп, башка нерсе болуштун кереги жок да. Эгер көпчүлүк адамдар эртеси күнү билбейт, эртең күнү. Анан эмне кылат? Келечек үчүн деп жанагы эң жаман ыктымалдарды элестетип, ошого караша даярданат. Эртең буякта кризис болуп кетсе, буяк болбой калса, буяк болуп калат, буяк болбой калса, буяк болуп калат деп себептерин ошого кыжалат болуп, ошонун негизинде иштеп, даярдап, бүт бардыгын.
балдарым мени таштап кете турган болсо, анда мен балдарыма көз каранды болбошум керек, өзүмө бир жактан киреше кылып коюшум керек. Анан кыздарым ажырашып кетчү, алар мындай калбаш керек, жесир болуп калып кетпеш керек, аларга бир киреше кылып коюшум керек, үй жай кылып коюшум керек деп кээ биркилер эмне өзү үйлөнө элек, ал баласы үйлөнө элек, аялы жок, анан эмне бала чакасы жөнүндө ойлонот, кыздары жөнүндө ойлонот да. Ошондой ушундай бул жалпы маданиятка айланып калды адамзаттын ичиндечи. Ошон үчүн биз Аллах Тааланын эң райымдуу Аллахтын колунда тагдырыбыз болуп аткандан кийин ага тапшырышыбыз керек. Колуңан келген жумушуңду кыла бер, байып кетсең бирдеке алып кое бер, ал просто ошол нерсенин ыктымалдарды ойлоп, жаман ойлоп эле кыйнала бербеш керек да. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Rabbыңа ант ичип айтам дейт. Алар момун боло албайт. Качандыр сен өз ара талашып тартышып калганда, алар сени өкүмдар кылмайынча, андан кийин сен чечкен нерсеге эч бир жүрөктөрүнө кыжалатсыз, толук моюн сунмайынча дейт. Бул жерде Аллахтын өкүмдөрүнө, Аллахтын тагдырына адам баласы разы болуу керек экендиги жөнүндө айтылып атат. Эми ошол Аллах Таала Раббыбыз, Аллахтын тагдырына, казасына ишенебиз, иман келтиребиз деген адам келечек жөнүндө ойлоп, кайгырып, жөн эле бир өзүнө бактысыз жашоого түртпөш керек. Анткени бул кайгы, капа, ойлонуу, кыжалат болуу деген нерсе бул шайтандын иши. Шайтан ошо момундарды, мусулмандарды эмне кылат? Кайгыга, капага, кайгырып, келечегин ойлоп, кыжалат болуп, ошондой жашоо коймой калат. Эмне себептен дегенде, адам баласы жүрөгүндө сыгылуу пайда болгондо, кайгы пайда болгондо, кыжалатчылык пайда болгондо ал ибадаттан алсырайт. Жүрөгүңдө кыжалатчылык болуп атса, кайгырып атса, ушундай нерселер пайда болуп атканда ибадатка тартпайт адам баласы. Ибадаттан да жалкоолук кылат. Ошондой эле дүйнөлүк ишинде да жалкоолук пайда кылат да. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'анда айтат: "Иннама заликум шейтан юхаввифу аудияху фала тахафухум ва хафуни ин кунтум муъминин." Бул нерсенде шайтандан дейт. Ал өзүнүн жоролоруну, жолдошторуну коркутат дейт. Силер андан коркпогула, эгерде чыныгы момун болсоңар, Аллах Тааладан корккула деди. Андан кийинки негиздүү нерсе, мусулман адам ар дайым Аллах Таала жөнүндө жакшы ойдо болуш керек. Жанагындай келечек жөнүндө эң жаман ыктымалдарды ойлобостон, келечекте жакшылыкты үмүт кылыш керек. Жакшы ойлуу болуш керек. Иншалла Аллах Таала жакшылыгын берет. Мисалы үчүн, бүгүнкү күндө ырыскыңа иштеп атасың. Бирок келечегиң үчүн, келечекте карыганда пенсия чыгып туруш үчүн бирдеке кыла албай калдың. Ал нерсе болбой калды, ушуну кыла албай калдым, ушуну кылып алсам жакшы болот эле, же балдарыма мындай кыла албай калдым, ушуну кылып койсом жакшы болот эле, алар көчөдө калып калат, андай мындай деген нерселерди ойлобостон, колуңан келип аткан болсо, альхамдулилля, кылсаң ал проблема жок. Бирок ошону кыла албай калсаң, эми алар кандай болуп калат, кантип иштейт экен, кантип жашайт экен, каяктан эме кылат, бул жак кымбатчылык болуп кетти, мындай болуп кетти деп аны кыжалат болбосо, Аллах Тааладан жакшы ойдо болуш керек. Эмне? Аллах Таала рызкы берүүчү. Кымбатчылыкта рызкы, арзанчылыкта рызкы берген зат, кымбатчылыкта да рызкын берет. Аллах Таалага тапшырып, иншалла Аллах Таала таштап койбойт. Аллах Таала эмне? Эч качан пенделерине жамандык каалабайт. Ар дайым бизге чейин миллиондогон, миллиарддаган адамдар өткөн жер жүзүндө. Бардыгы рызкысын жеп өткөн. Демек, Аллах Таала жөнүндө жакшы ойдо болуш керек. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва таифатун кад ахамматхум анфусухум yazunнуна биллахи гайрал хакки заннал жахилия." Бир тайпа ушундай нафсылары ушундай гамга түшүштү. Алар Аллах жөнүндө жахилият, караңгылык доордун оюн ойлошот дейт. Алар кимдер дегенде, алымдар айтышат, ошо Аллах жөнүндө жаман ойлорду ойлогондор. Мен эртең ооруп калсам эмне болот? Каякта дарыланам? Инсульт алып калсам эмне болот? Мындай болуп калсам эмне болот? Ошого дагы кичине запас акча кылып турушум керек. Биякта жакшы личине кылышым керек. Эртең мындай болуп калсам эмне болот? Ага мындай кылышым керек. Эртең мындай болуп, бүт ошо жамандык ыктымалдарды кылып, жалаң гана жаман ойлогондор. Бул жахилият ою, караңгылык доордун ою. А мусулмандардын ою андай эмес. Аллах Таала жөнүндө жакшы ойдо болот. Колуңан келген аракетин кылып атасың, себептерин кылып атасың, бирок келечек жөнүндө иншалла Аллах Таала бар. Кээ бир адамдар ошондой го, билесиздер, жалаң негатив да, жалаң жаман ыктымалды эме кылат да. Бир жерге бир иш кылайын десе, эмне жалаң жаман жагын алат. Мындай болуп калсачы, андай болуп калсачы, алдап кетсечи, бул мындай кылса, жаман эмелерин кылат. Жок, Аллах жөнүндө жакшы ойдо болуш керек. Иншалла Аллах Таала жардам берет. Аллах Таала бар, Аллах Таала таштап койбойт деп, Аллах Таалага тоокел кылууну дагы үйрөнүш керек.
Андан кийинки нерсе себептерден эмне? Адам баласыны шайтан ар дайым азгырууга аракетте. Шайтан эч качан таштап койбойт. Ал шайтан айтты, Аллах Таала шайтан жөнүндө айтат. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Шайтан айтып атат. Сен ыззатуулуң менен ант ичип айтам. Мен адам заттын баарын азгырам деди. Илля ибадака минхумул мухласин. Бир гана эмне? Сен алардын ичинен тандап алган пенделериңди гана азгыра албайм деди. Демек шайтан адамзаттын баарыны азгырууга аракетте. Эч качан таштап койбойт, эч кимди таштап койбойт. Ошол шайтандын азгырууларынан негизгиси мусулман адамга кайгы капа киргизүү. Аллах Таала Куранда айтат: "Иннаман najwa minаш шайтани liyahzunallazina amanu." Чынында najwa дейт бул шайтандан эмне үчүн дегенде момундарды кайгыга салуу үчүн. Демек шайтандын иштеринен максаттарынан мусулман адамды кайгыга салуу. Кайгыга салуунун азыркы күндө эң жеңил жолдору эмне болуп калды? Ошол келечеги жөнүндө ойлонуу. Күнүмдүк жашоосу нормально эле кетип атат. Бүт рызкысы жетип атат. Кээ биркилери 5-6 жыл, 10 жылдык запастары бар. Бирок ошого карабастан дальше дагы не ойлонуп, андан дальше ойлонуп кайгы капады да. Иштебесе да кээ биркилери эмне? Иштебесе да бир 10 жыл жетет да. Андан көптөрү бар. Кээ биркилер бар эмне? Ошончолук байлыктары бар. Ошончолук. Аны мына өлгөнгө чейин ушу байлыгыңды өрттөп түгөт десе жетишпеши мүмкүн да. Бирок ошолорду карасаң ушунчалык кыжалат да. Налогтор көбөйүп кетти, кымбатчылык болуп кетти, бияк кымбат болуп атат, биякта жакшы жашоо, Кыргызстанда эмес биякта жашоо жакшы, же бул мамлекетте жакшы, бияк тынчтык, келечек ошактыкы, жалаң ошо келечекти ойлоп жүргөн да, кайгы менен да. Бул мусулмандын иши эмес да, мусулман адам андай жашоду. Бул шайтан ошондой нерсе менен аларды алек кылып койгон. Демек мусулманга, шайтанга эң сүйкүмдүү амалдардан бул эмне? Мусулмандарды кайгы капа киргизүү. Ошону менен ал эмне? Аларды ибадаттан алсыратуу. Жана ошонун негизинде көпчүлүк адамдарды арам жолго да алып барат. Эмне себептен? Келечегин камсыз кылам деп атып, арам жолго дагы кирип кетишет. Аллах Таала Куранда айтат: "Аш-шайтану я'аликумул фақра ва я'мурукум бил фахша." Чынында шайтан силерге жакырчылыкты убада кылат. Жана силерди бузукулукка буйруйт дейт. Кандайча жакырчылыкты убада кылат? Жанагы айткандай эле, андай болуп каласың, мындай болуп каласың, келечекте кыйналып каласың, кризис болот, андай болот. Жана сени ошонун негизинде жаман жолго үгүттөйт, уурулукка үгүттөйт, же болбосо арам менекке үгүттөйт. Аллах Таала айтат: "Валлаху я'идукум магфирatan минху ва фадла валлаху васи'ун алим." Шайтан силерге жакырчылыкты жана бузукулукту убада кылат деди. Ал эми шайтан Аллах Таала силерге Аллахтан болгон кечиримди жана өзүнүн көптөгөн фазилеттерин убада кылат дейт. Демек, биз Аллах Таалага таянышыбыз керек, шайтандын азгырыктарына азгырылбастан, анын убадаларына азгырылбаш керек. Абдуллах ибн Мас'уд радhiyallahu anh айтат: "Инна лил малаки ламматун ва лиш шайтани ламма. Фаламматул малики ибадун бил хайри ва тасдиқун бил хак." Чынында адам баласыга периштенин бир жакындыгы бар дейт. Жана шайтандын бир жакындыгы бар дейт. Ал эми периште качандыр адам баласына периште жакындаганда эмне кылат? Ал дейт, ал жакшылыкты убада кылат. Акыйкатты убада, чындыкты убада кылат дейт. Ал эми "Фаман важадаха фальяхмадилlah." Кимде ким насында ошондой нерсе тапкан болсо, Аллахка шүгүр кылсын. Кээде адам баласы үмүтү жакшы болуп жүрөт го, ар дайым жакшы үмүттө, сүйүнүп, кыжалатчылыгы жок, иншалла болот, иштери болот, мындай болот, жакшылыкта жүрөм. Бул периштенин убадасы ал, периштенин. Ал периште жакындаганда адамга ошондой ойлор салат. Ал эми айтат: "Валаммату шайтан ибадун миш-шар." Шайтан болсо эмне кылат деди? Шайтан адамга качандыр жакындаганда ага жамандыктарды убада кылат. Кыйын болуп кетет, мындай болуп кетет, иштер болбой калсачы, мына товарым өтпөй калсачы, айнып кетсечи, калып кетсечи, жалаң төккө жаман ыктымалдарды. Ва такзибун бил хак, акыйкатты жалганга чыгарат дейт. Фаман важадаха фалистазилlah. Кимге ошондой эле ойлор келген болсо дейт, ал эмне? Аллах Тааладан коргоо сурасын, коргонуу сурасын дейт, пана тилесин дейт. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп истиаза кылсын дейт. Бул адам баласы өзү байкаса болот. Мисалы үчүн ибадатыңда эле бекем болсоң, эртең менен намазга окуп, зикирлерин кылып, Куран окуп, намаздарыңа бекем болуп, илим менен кичине алек болсоң, өзүң байкабаган абалда жанагындай коркунучтар кетип, мындай жакшылык үмүттөр пайда болуп баштайт да. Жакшылык, иншалла могу иштерим болот, булар болот деп жакшылыкты үмүт кылып баштайсың. Качандыр адам баласы ибадаттан алсыраган сайын,
Илимден алысыраган сайын, жалгыз калганда өзгөчө, көбүнчө бекер жатып калган болсоң, бош жатып калган болсоң, жалаң жанагындай жамандыктар болот. Жамандыктар менен болбой калат, андай болот, келечек деген ушундай кайгы, капа, анын негизинде анан кийин жалкоолук пайда болуп, эчтеке кылгың келбей баштайт. Кээ биркилер ушинтип заманды айыптайт. Азыркы заман ушундай болуп калды, заман ушундай кымбатчылык болуп кетти, заман мындай болуп кетти депчи. Бул нерсе заманда, убакытта айып эмес. Илгери да ушундай болгон. Бирине кымбатчылык болот, бири арзанчылык болот. Адамдар ошол эле. Адамдарга келген сыноолор ошол эле. Кээде барчылык, кээде жокчулук, кээде кымбатчылык, кээде арзанчылык. Жада калса биздин доорубузда азыр ушунчалык альхамдулилля Аллага шүгүр кылыш керек, жакшы жашоо. Илгерки мен деген байлар биздин азыр кедейлерибиздин жашоосундай жашоо көрбөгөн болушу ыктымал. Мисалы үчүн кээ бирде биз азыр жөнөкөй эле үй бүлөлөрдө квартирада жашаса, үйүндө жылуу суусу чыгат, муздак суусу чыгат, кондиционери бар, ысып кетсе кондиционер жандырып алат, холодильник бар. Андай нерселерди көргөн эмес, илгерки падышаларды көргөн эмес керек болду. Бүт условиялар. Азыр мисалы үчүн тамак ашты кээ биркилер үйүндө доставка кылдырып жашайт. Каалаган түрүндө тамагы менен. Бул машиналар, мисалы машиналар көргөн эмес да алар. Бир өлкөдөн бир өлкөгө мисалы ажылыкка барганда, самолетто, умрага, самолетто барып атасың. Буга окшогон жеңилдиктерди илгерки байлар да көргөн эмес да. Ошон үчүн альхамдулилля Аллага шүгүр кылыш керек. Мындай бир кайгырып, өкүнө бере турган эме эмес да. Жашоо Аллага шүгүр. Эми эгерде кризис болуп атса, акча жетишпестик болуп атса, кимде-ким бир кыйынчылыкта болуп аткан болсо, кандайдыр бир кыйынчылыкта болбосун, ошондой абалда мусулман абалы кандай болуш керек дегенде алымдар айтышат. Биз муну бир нече тараптан карашыбыз керек. Биринчиден, адам баласы билиш керек, бул байлыктын барлыгы дагы, жоктугу дагы, аздыгы дагы, көптүгү дагы, кризис болуусу, кымбатчылык болуусу, арзанчылык болуусу, бунун бардыгы адам баласына сыноо. Биз бул жашоодо сыноо үчүн жаралганбыз. Аллах Таала бизди сынаш үчүн жараткан. Демек, лиямизаллаху хабиса минал таййиб дейт. Аллах Таала эмне үчүн сынайт? Хабис, жамандарды жакшылардан айырмалаш үчүн. Түшүндүңбү? Биз бул жашоодо сыноо үчүн жаралганбыз. Аллах Таала Куранда айтат: "Валанабluwannakum бишай'ин минал хауфи вал жу'i ва нақси минал амвали вал анфуси ват тамарати ва баширис сабирин." Биз силерди бир аз коркунуч менен, ачарчылык менен, мал мүлктүн азайуусу менен, жан нафстардын кыйналуусу менен жана ошондой эле мөмө жемиштин азайышы менен сынайбыз деп атат. Ошондо сабырдууларга сүйүнчү болсун дейт. Бардык абалга сабыр кылгандарга сүйүнчү болсун. Алар кимдер дегенде? Аллазина иза асабатхум мусибатун қалу инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Алар ушундай адамдар дейт, аларга кандайдыр бир мусиба келбесин. Банкрот болуп калды, акчасы жок болуп калды, кыйынчылык, кризис болуп калды. Кандай абал келбесин, алар ушундай деп айтат. Инна лиллахи, биз Аллахтыкыбыз, ва инна илайхи раджиун, Аллах Таалага кайтуучубуз. Аллах Таала берди, Аллах Таала алды деген, ушундай Аллах Таалага тапшыргандар дейт. Ошондой адамдарга Аллах Таала айтат: "Улайка алейхим салавату мин раббихим." Мына ошондой адамдарга Раббыларынан салават ва рахма жана Аллах Тааланын райымы дейт. Ва улайка хумул мухтадун, мына ошолор дейт, чыныгы хидаят жолундагылар дейт. Аллах Таала башка аятта айтат: "Инна жаална ма алал арди зинатан лаха линабluwahum ayyuhum ahsanu amala." Биз бул жер жүзүндөгү бардык нерсени кооздук кылдык, кооздуктарды жараттык. Эмне үчүн дегенде, адамдардын кимиси эң жакшы амал жасашат, ошону сынаш үчүн. Демек, биз бул жашоодо сыноо үчүн жаралганбыз. Кандай гана абал болбосун, мусулман адам сыноо экенин билиш керек, ага сабыр кылыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнө жөнүндө ушундай айткан, айтат: "Инна дунья халватун хадира." Бул жашоо дүйнө дамытаттуу, өңү мындай түсүндө көркөм дейт да, адамга жагымдуу, ушуну азгырат. Ва инналлаха мустахлифукум фи. Эми Аллах Таала силерди бул жашоодо эмне? Жер жүзүндө башкаруучу кылып берди силерге. Фаязур кайфа та'малун. Силерди кандай амал кыласыңар, ошону караш үчүн, ошону сынаш үчүн. Дүйнөдө кооз нерселер бар, дамытаттуу көп нерселер бар. Эмне ошонун баарын Аллах Таала биз кандай амал кылабыз, ошону сынаш үчүн жарат. Фаттакуд дунья ваттакуд ниса. Силер дүйнөдөн жана аялдардан сак болгула,
Fa inna awwala fitnata bani İsrail kana fil nisa. Antkeni bani İsrail'in en birinci azgırığı bu ayallarda bolgon deyt. Demek bul жашоодо байлыктын келүүсү дагы, жакырчылыктын келүүсү дагы, кымбатчылык болуусу дагы, арзанчылык болуусу дагы баардыгы сыноо экен. Демек биз ошол сыноого карата милдетибиз кандай болуш керек? Бул ар бир мусулманга важип милдеттүү түрдө болгон нерсе сабыр кылыш керек. Сабыр деген эмне? Ошол нерсеге тилиң менен наразы болуп, жаман сөздөрдү, Аллахты наразы кыла турган сөздөрдү айтпагандык биринчи. Экинчи, жүрөгүңдөн наразылык билдирбегендик. Аллахтын тагдырында неге мага ушундай болуп калат? Неге адамдар байый берет, мен байыбай калам? Неге мен орый берем? Неге менин балдарым орый берет? Неге ушул сыяктуу нерседен сак болуп, ал нерсеге тилибизди дагы, жүрөгүбүздү да тыйып сабыр кылышыбыз керек. Аллах Таала наразы боло турган иштерди кылбашыбыз керек. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Я юхаллазина аману сбиру ва сабиру ва рабиту ваттакуллаха лa'allakum тufлихун." О иман келтиргендер, сабыр кылгыла, сабырдуу болууга аракет кылгыла, жана рибат кылгыла, жана Аллахка такыбачылык кылгыла, жана ошо чыныгы ошондо силер ийгиликке жетесиңер деди. Аллах Таала башка аятта айтат: "Иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб." Чынында Аллах Таала сабырдуулардын соопторуну эсепсиз берет. Умар ибн Хаттаб радыйаллаху анху айтат: "Важадна хайра айшина бис-сабр." Биз не жашообуздун эң жакшы убактысы бул сабырдуу кылган абалыбыз болду деди. Демек жашоо башынан аягына чейин сыноо болгондон кийин мусулман адам ар дайым сабырдуу болгонго аракет кылыш керек. Андан кийин бизге бир кыйынчылык келип аткан болсо, кризис болуп атса, кымбатчылык болуп атса, эми бул жерде негизинен ошо финансовый жактан болуп атат да азыр. Ошондой кандай бир финансовый кыйынчылык келбесин, биз ошол нерсеге мындай акылдуулук менен карап мамиле кылыш керек дейт да. Сезим менен эмес, акылдуулук менен. Алымдар айтат: канчалаган нерселер, канчалаган шанстар бизге колубуздан чыгарып кетип калган. Ошол нерселердин баарына сезим менен карай турган болсоң, өкүнүп, кайгырып, арызданып отура бересиң да, пайдасы жок. Ошон үчүн акыл менен караш керек, эмне ага өкүнгөндүн эч кандай пайдасы жок. Сен өкүнсөң ал кайтып келбейт, кеткен нерсе. Бирдекеге жетпей калдыңбы, болбой калган болсо, ал дагы өкүнүү менен, арыздануу менен, бирөөлөргө кайгы мунуңду айтуу менен эч качан кайтып келбейт. Демек, ошентип кайгырып, өкүнүп, отура бербестен эле колубуздан келген пайдалуу нерселерди аракетте болушубуз керек экен. Неге? Өткөн нерсеге кайгыруу жана келечекке кыжаалат болуу, бул нерсе адамга бир гана кайгы капа гана алып келет. Ошол нерседен мусулман адам алыс болуш керек. Экинчиден, Аллах Тааланын райымдуулугунан адамдарга ырыскысын ар кандай кылып бергендиги. Кээ бирисине байлык берген, кээ бирисине кедей кылып коет, кээ бирине ырыскысын кенен, кээ бирисин тар. Мунун баардыгы Аллах Таала райымдуулугунан, мээримдүүлүгүнөн адамдарга өзү ырыскыны бөлүп берет. Неге мен булардай болуп бай болбойм? Неге булардай жашабайм? Неге адамдардын баары жыргап атат, мен жыргабайм деген сыяктуу нерседен алыс болуш керек. Анткени адам баласы, Аллах Таала ырыскыны адам баласына бөлүп берген. Дүнүйө Аллах Тааланын алдында эч бир нерсеге татыктуу эмес. Аллахтын алдында. Аллах Таала дүнүйөнү жакшы көргөн адамына дагы, жаман көргөнүн да берет. Ал эми иманды болсо, динди болсо, бир гана жакшы көргөн адамга гана берет. Демек, бизге бир ырыскыбыз кенен болбой калган болсо, байлык болбой калган болсо, ырыскы тар болуп кала турган болсо, ал бизди Аллах Таала демек бизди жакшы көрбөйт экен деген маани эмес. Жана ошондой эле мен ошого татыктуу окшоймун, мен ушундай жаман адам окшоймун, ошон үчүн мага берилбей жатат, ошон үчүн иштерим жүрүшпөй жатат деген кайгы капага кирбеш керек. Ошондой эле бирөөнүн иши болуп кеткен болсо мен ошого ылайыктуумун, мен жакшы ишмин болуп атам, намазды жакшы окудум эле, иштерим жакшы болуп кетти деген андай эмес. Биздин ибадатыбыз, жакшылыгыбыз үчүн эмес. Аллах Таала ырыскыны ар кимдин абалына жараша бөлүп берет. Ошон үчүн ырыскы болуусу дагы, болбоосу дагы бул сыноо Аллах Тааланын алдында бул дүнүйөнүн эч кандай кадыр баркы жок. Ошон үчүн кайгырбаш керек. Эми кызыктуу жагына келдик, финансовый жагына. Муну кийинки сабакка калтырайлы. Улантып кетери. Жетишпей калат экенбиз, Иншалла мусулман адамдын акчага, байлыкка болгон көз карашы кандай болуш керек? Жана кандай мамиле кылыш керек? Кантип иштеш керекпи же иштебеш керекпи? Байлык чогултуш керекпи же чогултпаш керекпи? Чогулткан жакшыбы же чогултпаган жакшыбы? Иншалла бул жөнүндө кийинки сабакта
болот кийинки сабакта иншалла 20 апрель күнү ушул сабакты улантабыз. Саллаллаху алейхи ва аля хайри халқи Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин.